Эми электр энергия менен жүрүүчү унаасы барлар ысык көлгө ээн эркин келип кете алышат. Себеби Балыкчы шаарында Мега Петролиум жоопкерчилиги чектелген кому тарабынан көп функционалдуу май куючу жай ачылды. Ал жерде электроунаа ээлери машинелерин тез эле кубаттап алышат. Май куюу жайы Мега Петролиум жоопкерчилиги чектелген кому жана кытайлык демөөрчүлөрдүн аракети менен курулду. Касиеттүү ысык көлдүн Балыкчы шаарында Чыңгызбек тарабынан бир жакшынакай мондай ишкана ачылып отурат. Бул заправка жеке эле бензин эмес, булар электромобилдер дагы мындай камсыз кылган, заправлять эткен бир жакшынакай ишкана болуп атат. Андан башка дагы толтура тейлөө кызматтарын ичине киргизип атышат. Эми булардын кубандырганы азыр бизге ушундай ишканалар өтө керек да. Себеби бул экономиканын өсүшүндө жол биринчи кезекте турат эмеспи? Автоунааң жол жакшы болсо эрте келет, убакыт үнөмдөйсүң, запчастьтарың бузулбайт. Бул жерде мына 3 генералдын эл үчүн эле эмес, жалпы Кыргызстанга кереметчи жөнүндө келген жалпы эс алуучулар болобу, туристтер болобу, же жергиликтүү Кыргызстан 7 дубанынан келген коноктор болобу, мына ошолордун бардыгына ушул ишкана өзүнүн бир тейлөө кызматын сунуштап, ошол келген адамдарда батасын берип кеткенде бир мыкты жогорку деңгээлде тейлене турган ишкана мекеме болот деп терең ишенем. Климаттын өзгөрүшү менен бүт дүйнө мамлекеттери, анын ичинде Кыргыз өкмөтү жашыл экономиканы өнүктүрүү багытында иш алып барууда. Алардын бири Кытай мамлекети менен биргеликте Кыргызстанга электромобилдерди чек арадан тоскоолдуксуз алып кирүүгө каралган жеңилдиктер. Анткени менен бизде электромобилдерди кубаттоочу жайлар ири шаарларда гана болуп келген. Ал эми Ысык көл облусунда биринчи жолу Балыкчы шаарында ачылууда. Компания өкүлдөрү Ысык көл боюнча 7 заправка курулаарын билдиришти. Түндүк түштүк альтернативдүү жолдун алкагында мына өкмөттүн саясатынын негизинде мына жашыл экономика деп атабыз. Ушинтип заправкабызды куруп отурабыз. Биздин заправканын негизги артыкчылыктарынын бири бул тез зарядтоочу жабдыктар коюлуп жатат. 3 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин заряд кылынат бул жерде. Ошол эле убакта бензин жана солярка боюнча дагы алып барып жатабыз. 7 заправка курулат. Бул мына алгачкысын бүгүн ачып отурабыз. Дагы Кудай буйруса ушул 2025-26 жылдын алкагында биз ошол 7 заправканын баарын ишке киргизебиз. Ошондой эле Ысык көлдүн тескей жагына дагы пландап жатабыз. Ушундай эле заправканы курганда. Көп функционалдуу май куючу жайда туристтер унааларына сапаттуу жана арзан баада май куя алышат. Мындан тышкары ал жакта туристтер үчүн ыңгайлуу бир катар кызмат көрсөтүүлөр иштейт. Ошондой эле бул Балыкчынын тургундары үчүн жаңы жумуш орундарды түзүүдө. Ушул жердин автобазасын жетектеп, көбүн чейин основном жумушубуз ушул населенияга көмүр жеткизүү. Өзүбүздүн карамагыбызда 50 маштебиз бар. Ошол 50 маштени ушул 50 балыкчынын шоферлорун ушул жердеги балыкчынын элине жардам болсун, бюджетке ушул бир кичинекей болсо да салымыбызды кошолу деп балыкчынын коомунан маштелерибиз бир 50 маштебиз бар. Ошол 50 маште менен ушул тапта көмүр тартып, тестерге тартабыз, население пункттарга тартабыз. Буюрса мына 60 шоферго жумуш орундары бар. Айлыктарыбызга балдар ыраазы. Жакшынакай Кыргызстан тышкары иштеп атабыз, аракет кылып.